Кытай дүйнөдөгү эң байыркы мамлекет. Бүгүнкү күнгө чейин бул өлкө жөн гана мамлекет болбой, өзүнчө бир цивилизация болуп келген. Кагаз, компас жана башка көптөгөн нерселерди дал ушул Кытай эли ойлоп тапкан. Бүгүнкү күндө Кытай дүйнөдөгү эң бай, эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип турат. Экономикасы дүйнө жүзүндө АКШдан кийин экинчи орунду ээлейт. Бирок ошол эле учурда Кытайда дагы деле 100 миллиондогон адамдар жакырчылыкта жашап келишет. Жарандык укуктары жок. Адамдар эч бир илдет жок болсо да маска менен жүрүшөт, себеби шаарларында абалар абдан булганып кеткен. Жана үйлөнүүгө кыз таппаган кытайлыктардын саны да 35 миллиондон ашуун. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бейк Шамиров. Бүгүн биз Кытай өлкөсү тууралуу кеп кылып, бул өлкөдөгү эң чоң көйгөйлөрдү айтып беребиз. Видеону аягына чейин көрүп, 1 миллиард 400 миллион эл бул өлкөдө кантип жашап келгендигин билип алыңыздар. Андыктан видеобузга бир лайк коюп, Кыргызстан каналына катталып кетиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Кытай Кыргызстанга коңшулаш болуп турган Азиядагы мамлекет. Жер аянты 9 миллион 500 миң километр квадрат. Калкынын саны 1 миллиард 400 миллионду түзөт. Дүйнөдөгү калкынын саны эң көп өлкөлөр катарында Кытай биринчи орунду ээлеп турат. Жеринин чоңдугу боюнча 3-чү орунду ээлейт. Бул өлкөдө 56 улуттун элдери жашап келишет. Алардын катарында албетте биздин кыргыз бир туугандарыбыз да бар. 91% жарандары булар кытайлар. Кытайда эч бир динге ишенбеген атеисттердин саны да эң көп. 67% жарандары атеисттер. Бул 900 миллиондон ашуун адам. Кытайдын биринчи көйгөйү элдин санынын көптүгү. Ооба, көпчүлүгүбүз элдин, калктын саны көп болсо кандай жакшы деп ойлойбуз. Бирок Кытайды дал ушул элинин саны көптүгү жок кылып салуусу да мүмкүн. Кытайдын жери чоң болгондугу менен баардык элдери эле өлкөнүн бир жак бетинде жашашат. Тибет жана Уйгур автоном райондору сыяктуу тоолуу жерлерде анча эл жашабайт. Жана мындан сырткары Кытайда чөлдөр да көп. Ал чөлдөрдө да эч ким жашабайт, жашоого болбойт. Жыйынтыгында баардык эли бир жерге чогулуп жашашат. Элдин көптүгүнөн бул өлкөдө эң чоң унаа тыгындары болот. Жада калса 10 күнгө чейин созулган пробкалар да болот. Албетте бул анча деле чоң көйгөй эмес. Себеби укмуштуулардын айтуусу боюнча айлана чөйрөгө зыян келтирбей, жаратылышты сактап калуу үчүн Кытайда 700 миллиондон 800 миллионго чейин адам жашашы керек эле деп айтышат. Бирок баарыңыздар билгендей эле калкынын саны бүгүнкү күндө 1 миллиард 400 миллионду түзөт. Демек Кытайда калктын саны көп болгондуктан бүгүнкү күндө жаратылышка эң чоң зыяндарды алып келип жатышат. Изилдөөчүлөр Кытайдагы таза суунун запасы 250 миллион элди гана камсыз кыла алат деп айтышат. Демек бул өлкөдө элинин саны көптүгүнүн айынан таза сууда жетишсиз. Жыйынтыгында Кытай бийлиги таза сууну жер астынан тартырып алып 1 миллиард 400 миллион элди суу менен камсыз кылып келет. Албетте мунун аягында жакшылык менен бүтпөйт, себеби жер астындагы суу да түгөнөт. Бүгүнкү күндө Кытай жер астындагы сууларды тартырып алгандыгынын айынан жердин астында бош жерлер көбөйүп, Кытайда жер көчкүлөрү пайда болууда. Эл көп шаарларда дарыяда аккан сууларда ичүүгө болбойт, себеби суулар булганып кеткен. Албетте бул көйгөйлөргө маани берген Кытай бийлиги 1979-жылы бир үй бүлөгө бир наристе деген жаңы мыйзам түзгөн. Бул мыйзамдын негизинде Кытайда бир үй бүлө бир гана наристелүү боло алган. Бүгүнкү күндө 6 жаштан 42 жашка чейинки кытайлыктарда бир тууганы жок, үй бүлөдө жалгыз. Бирок кытайлыктар элдин бат көбөйүп жаткандыгын токтотобуз деп башка көйгөйлөргө да дуушар болушкан. Азыркы өнүккөн заманда баардык өлкөлөрдө кош бойлуу аялдар төрөгөнгө чейин эле келечектеги наристеси уул же кыз экендигини үй аркылуу биле алышат. Кытайдагы көптөгөн ата-энелер уулдуу болууну каалашкан. Себеби уул бала ата-энесини багат. Ата-энесинин мурасы да уул балага гана калат деген түшүнүк менен кош бойлуу аялдар УЗИден текшерилип, уул бала болсо гана төрөшкөн. Себеби биринчи кыз төрөп экинчисине уул төрөй турган мүмкүнчүлүк бул өлкөдө болгон эмес. Бир үй бүлөгө бир наристе деген мыйзам 2015-жылга чейин күчүндө турган. Дал ушул мыйзам күчүндө турган убагында төрөлгөн наристелердин көпчүлүгү уул балдар болушкан. Бүгүнкү күндө алардын баары бойго жетип үйлөнгүдөй болуп калышты. Бирок эң кызыгы достор, Кытайда азыркы учурда бойго жеткен кыз балдардын арасында кыздарга караганда эркектердин саны 35 миллионго көп. Жыйынтыгында өзүнө үйлөнүүгө кыз таппай, үй бүлө кура албай жүргөн эркектер да толтура.
Bir үй бүлөгө bir нәрсе деген мыйзамдын терс кесепеттерини Кытай бийлиги 2013-жылы түшүнгөн. Себеби иштеп, өлкөгө пайда алып келүүчү жарандардын саны азайып, пенсия алган карыялардын саны көбөйүп кеткен. Бул нерсени түшүнгөн Кытай бийлиги мыйзамды жокко чыгарган. Бүгүнкү күндө кытайлыктар эки нәрселүү болууга укугу бар. Бирок достор, Кытай бийлиги ушундай мыйзамдар аркылуу калктын санын көбөйтүүнү токтото албай жатса, Японияда эч бир тыюу салбаса да элдин саны көбөйүүнүн ордуна азаюуда. Достор, эгерде Япония өлкөсү тууралуу видео чыгарышыбызды кааласаңыздар, анда бул видеого 4000 мага жакты белгисини топтоңуздар. Кытай өлкөсүнүн кийинки көйгөйү бул завод-фабрикалардын көптүгү. Дүйнөдөгү Мемин деген чоң компаниялардын завод-фабрикалары дал ушул Кытайда жайгашкан. Жада калса iPhone телефону да Кытайдагы заводдон чыгарылат. Себеби бул өлкөдө жумушчулар көп, аларга көп айлык майына төлөөнүн кереги жок. Кытайлар жумушуну жоготуп койбостугу үчүн көпчүлүгү арзыбаган акча үчүн да иштөөгө даяр. Дал ошол себептен арзан жумушчулардын саны көптүгүнөн дүйнөлүк компаниялар завод-фабрикаларны Кытай өлкөсүндө курушат. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эң көп автоунаа чыгарган өлкө да Кытай. Жылына 25 миллион автоунааларды өндүрүшөт. Жыйынтыгы Кытайдагы завод-фабрикалардын көптүгү, жолдо жүргөн миллиондогон автоунаалар бул өлкөнүн экологиясын бузуп, абасыны абдан булгап салган. Кытайдын чоң шаарларында маскасыз жүрүү кооптуу, себеби абасы таза эмес булганып кеткен. Дал ушул абадагы зыяндуу заттардын себебинен Кытайда 2000-жылдан бери 1 миллион 200 миңден ашуун жарандар каза болгондугу айтылат. Бирок достор, албетте биздин Кыргызстан да дүйнөдөгү эң абасы булганган өлкөлөр катарында алдыңкы орундарда тургандыгын да эске сала кетели. Биз жогоруда Кытай дүйнөдөгү эң бай өлкө деп айтып кеттик эле. Кытайга салыштырмалуу дүйнөдөгү башка бай өлкөдө элдеринин жашоо шарты мыкты. Элдери бай. Мисалы Европа өлкөлөрүндө жөнөкөй эле жарандар 2000-3000, кээ бирки өлкөлөрдө 5000 еврого чейин айлык алышат. Кытай өлкөсүндө айлык аз. Дал ошол себептен дүйнөдөгү компаниялар Кытайга айлык аз болгондугу үчүн, жумушчулардын айлыгы аз болгондугу үчүн ошол жерге өздөрүнүн завод-фабрикаларын ачышат деп айттык эле. Өлкөнүн 1/10 бөлүгү эле мыкты жашоо шартта жашашат. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө 100 миллионго жакын адамдар жакырчылыкта жашап келишет. Биздин Кытайдагы кыргыз бир туугандарыбыз да Кытайдын гүлдөй болуп өнүккөндүгүнө карабастан тоолордо илгеркидей эле мал багып, тиричилик кылып келгендери да жок эмес. Эң кызыгы достор, Кытайда 30 миллион үйсүз жарандар бар. Булар жер астындагы үңкүрлөрдө жашап келишет. Албетте Кытай бийлиги бардык элдерине бирдей жашоо шарты түзүп берүүгө аракет кылууда. Бирок барыңыздар түшүнгөндөй эле Кытайда 1 миллиард 400 миллион эл бар. Алардын баарына мыкты жашоо шарты түзүп берүүгө жада калса Кытай бийлигинин да күчү жетпейт. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Кийинки видеолорду калтырбай көрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталып кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шаймуров болду. Кийинки видеолордун көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.